Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы даярдаган күн тартибинде программасын көрүп жатасыздар. Бүгүн жыйындар залында депутаттар тарабынан таза суу, мектеп, көмүр маселеси көтөрүлдү. Мындан сырткары дагы кандай суроолор болду, кененирээк биздин көрсөттөн көрө аласыздар. Бүгүн ар кандай маселелер саатында сиз мектептерге жылуулук берүү маселесин кабыргасынан койдуңуз. Ошол боюнча кененирээк маалымат берсеңиз. Чындыгында эле бүгүн кыш мезгили жакындап жатат. Бирок көптөгөн Кыргызстан боюнча көптөгөн мектептерде жылытчуу системалары жакшы иштебей жатат да. Себеби ошондой каттар көп келип атат. Эми биз биринчиден балдарга жакшынакай шарттарды түзүп берсек, алар жакшынакай билим, тарбия алат деген айткым келет да. Бирок ошого карабастан биздин өкмөт тараптан ушул жака жакшы көңүл бурулбай жатат. Мисалы айтып кете турган болсом, ошол мектептердин катарында, мисалы Нокат районунда Көкжар айылында Көкжар орто мектеби. Ал мектеп 1976 жылы курулган экен, Союз мезгилинде. Ал мектепте 1000ге жакын окуучу окуйт да. Ал эми бирок бүгүнкү күндө ошо жылытчы системасы иштебейт экен. Ошол мектеп курулгандан бери 40 жылдын ичинде капиталдык ремонтко акча каражаты бөлүнбөптүр да. Ошондой кат менен июнь айында мага кайрылды эле ошол жердин ата-энелер, ошол айыл өкмөттүн башчысы. Бирок бүгүнкүгө чейин ушул маселе чечилбептир да. Мейли, эми капиталдык ремонту кийинки жылга калса дагы жок дегенде азыр акча каражатты бөлүп туруп, жылыткы системасыны иштетип коюшубуз керек да. Ал жерде айттым го, 1000ден ашык окуучу окуйт экен ал жердечи. Эгерде ошолорго биз шарт түзүп бере албасак бүгүнкү күндө, мен билбейм, анда өкмөттүн кандай жумуш иштеп атканын биз билбейбиз да. Элет жериндеги орчундуу көйгөйлөрдүн бири бул таза суу маселеси экенин айтып кеттиңиз. Кайсыл жерде өзгөчө орчундуу көйгөй жаралды? Ошону чечүүнүн кандай жолдорун, ыкмаларын сиз сунуштадыңыз, ошол боюнча айтып бересизби? Биз агрардык мамлекетте, бизде ошо Кадамжай районунда Учкургон айыл өкмөтү бар, анан Масалиев айыл өкмөтү бар да, ошол жакта бардыгы жер менен иштейт да, момо жемиш өстүрүшөт да. Ошону жакшы урожай алыш үчүн опыление кылат да. Бул дегени 5 жолу, 6 жолу дарылайт да ошо дарактарды. Ошол дарылар сууга түшүп, анан ошол сууду ичишет да эл. Ошол иштетет ошол сууду. Таза суу жок, умуман жок таза суу да. Ошон үчүн ошол регионда аябай көбөйүп кетти да. Гепатит деген ооруда, кишечный болезнь дейт, астма дейт, ошол ооруда өтө көбөйүп кетти да. Ошол үчүн биз эң өчүндүү маселе, мен айтканым, элди таза суу менен камсыз кылыш керек. Бул мектеп куруш керек, жол салыш керек. Бул популистический алигиде проекттерди токтотуп туруп, биринчи таза сууду камсыз кылыш керек да элге. Сиз бүгүн ар түрдүү маселелер саатында жана көмүр баасын козгоп кеттиңиз. Ошону теңдеш керек, кымбат болуп атат деген тариздечи. Ошолор боюнча айтып берсеңиз. Эми баягы кошуна мамлекеттер менен мамиле жакшырганы жакшы. Бирок бизде өндүрүлгөн ушу товарларды сыртка сатууга чоң мүмкүнчүлүктөр түзүлөт да. Бул эми бизнесменге келечекте мамлекеттин ушул салыкты толтурууда өтө чоң кызматы бар да. Биз ошого карап биз кызыгып, анан кийин биздин өзүбүздүн жарандардын баягы көйгөйүн чече албай калып атабыз да. Ошондуктан мына мен кече ушул Нокат районунда, Ош областында, Араванда, ушул өзгөндө көп жерде ушул элдер менен жолугушууда болуп келдим. Ошол жерде ушул көмүрдүн баасы кескин түрдө көтөрүлүп кеткени жөнүндө айтышты. Ошондуктан бизде ошол экономика министринин астында антимонопольный агентство бар. Ошол агентствонун жетекчилери бүгүнкү күндө ушул кызмат караш керек да. Ушул биздин өзүбүздө өндүрүлгөн ушул көмүрдү ушул Кыргызстандын ичинде баасын карап берүү маселесин койдук эми. Бул элге негизги керектүү маселе деп эсептейбиз. Сиз бүгүн жыйында ат майдан ошону эмесин ремонтун, ал акыбалын жакшыртуу маселесин айтып кеттиңиз. Ошол боюнча кенен маалымат берсеңиз. Биз ипподром Аккула ат майданы боюнча маселе көтөрдүм. Мына жогорку соттун токтому менен кайра мамлекетке кайтарып берилди. Ошол боюнча мына улуттук оюндардын күйөрмандары мына азыр ушу Кыргызстанда дүйнө жүзүндө жана көкбөрү оюндарын ошол жерде өтөт да. Андан да тышкары улуттук оюндар өтөт да. Ошол жерде сурап атат, качан ремонт болот, качан жаңы ушундай ат маңдайына бир стадион курулат деп ошондой суроо тугулуп атат да. Андан соңку
Анан бүгүн сурадым өкмөткө, ошо менен толук маалымат берип койсоңуздар, ошо мени ошо көрөрмандарга атайын айтып берейин, эмне жылы бүтөт же качан бүтөт, анын жанындагы дагы эмеси бар, атайын территориялар. Ошолар эмне болот деген ар кандай эмелер суроо жооптор туулуп атат да, ошолор боюнча бүгүн өкмөткө тапшырма берип, ошону толук маалымат берип, качан биз ушу жакшынакай жаңы заматта салынган ипподром курулат деген маселени көтөрдүм. Сиз улуттук тилди өнүктүргөн, ага салым кошкон, ага жан өрөгөн адамдардын бирисиз. Бүгүн ошо кыргыз тили, кыргыз эме тарыхы боюнча сабактарды көтөрүп кеттиңиз. Алардын маселеси болуп жаткан маселеси боюнча, анан жана Баткенге көмүлгөн мумиянын сөөгү боюнча да маселени козгодуңуз. Ошолор боюнча кеп салсаңыз. Мындай болуп атат, шайлоодон кийинки эле азыркы күндөгү эң актуалдуу маселе бул ошол жанагы 60 жылдан бери тарых музейинде сакталып келген мумиянын жерге берилиши болуп жатат. Мына ушунун тегерегинде коомчулукта катуу талкуу жүрүп кетти. Бир-эки маалымат жыйыны өттү. Тарыхчылардагы, академия науктардагы илимпоз окумуштуу агалардын бардыгы бул туура эмес, бул вандализмге чейин тийген болду. Ал ортодо маданият министри өзү айтты, бул кеп кыздын жаткан жери эмес, менин отурган жерим бирөөлүккө керек болуп жатат. Мен буну азыр ачыктабайм, муга келгенде ачыктайм деп айтты да. Мен ошол маданият министри министр болуп иштеп кеткен адам катары айтайын. Менден кийин дагы ал жерде 6-7 министр болду. Бул маселе теги көп жылдардан бери көтөрүлүп жатат. Анткени 57-жылы казылып алынган мумиянын 60 жылдын аралыгындагы бир дагы антрополог изилдеген жок. Ачылыш кылган жок. Илимпоздор келип иликтеп жиликтеп чыккан жок. Анан качан жерге берилгенин чуу чыгарып атат. Мен акырын карап көрсөм, мен азыр эсимде, ошол мен маданият министри болуп иштеп турган кезде бир адамдар келген эле да, мына ушуну чет өлкөлүк адамдар алып кеткенге уруксат бере аласызбы? Бунун баасы да жакшы экен, $500,000 акча сунуш кылып жатат деген кеп кеткенде, анан мен азыр акыркы маалыматтарды байкап келсем, мына иттин өлүгү ушул жерде көмүлүп жаткандай да. Эмне үчүн 60 жылдан бери жаткан мумияны бүгүн эле ызы-чууга чыгарып жиберишти да. Кептин ошол жакта жатат да. Аны азыр эксгумация кылып, эксгумация кылып касып алып келип койгондо деле аны антропологдор жок да. Түгөлбай токтолуп айтып атпайбы? Анын бир кесимин алып калдык, чачын алып калдык. Ошол деле жетишет. Эгер иликтей турган болсо, ал дегеле кыргызбы, кыргыз эмеспи деген кеп бар. 5-кырымда бул жерде кыргыздар жашаганбы, жашаган эмеспи? Ал бизге таандыкпы, таандык эмеспи? Ал бул жерге таандык, туура Баткен жеринде табылган. Бирок ошол жерге коюлду да. Анан ал өзү акыркы күндөрү күбөлөнүп жок болуп бараткан да. Бул биринчи маселе. Ушул боюнча профилдик комитетте иликтеп баягы комиссиялар туура чечим алган эмеспи? Эмне үчүн мындай болду, эмне үчүн академия наук өздөрү алгандан отказ берип, анан көмгөнгө уруксат берип атпайбы? Бүгүн болсо айкай чуу салып атат. Ар кандай маселелер саатында спортсмендерге шарт түзүү боюнча көйгөйдү көтөрдүңүз. Ошол боюнча кенен маалымат берсеңиз. Спорт боюнча биздин спортсмендер алдыңкы орундарга жетишип жүрөт да. Мына кече өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Азия, Жабык Азия Ашкабадта болуп өттү. Мына ошол жерде 63 мамлекеттин ичинен 7-чи орунду алып, жакшы ийгиликтер менен келдик да. 70 медаль менен келдик. Мына биздин ушул спортсмендерди кыргыздын желегин көтөрүп жүрөт да ар дайым. Ушул биздин спортсмендерге азыркы биздин борборубузда дейбизби, же болбосо Кыргызстанда заманбап Азия оюндарын өткөзө турган, же болбосо чемпионат мирлерди өткөзө турган спорт залыбыз жок. Жабык спорт залыбыз жок. Булардын баардыгы стандартта болуш керек, өткөзгөнгө шарт болуш керек да. Мына кийинки жылы күрөш боюнча, кыздар арасында күрөш, эркин күрөш, грек-рим күрөш боюнча Азия оюндары өтөт. Мына ушуга дагы бизде азыркы заманбап спорт залыбыз жок. Ошого мен айттым, протоколдук негизде тапшырма берип, өкмөткө дагы, парламентке дагы бир ушундай тапшырма берип атам. Кийинки жылга ушу бюджетке киргизиш керек. Бир 10 000 адамдык спорт зал бизде болуш керек. Сиз балдарга билим берген уя тууралуу маселени койдуңуз. Анда ошо бүткөрүнө кичине гана каражат жетпей жатат. Ошону тез арада бүтүргүлөө деген кандай таянак боло турган болду? Ноокат районунун Кыргыз Ата айлык өкмөтүндө бүтүп калган даяр мектептин бир эч канча эмес каражат калыптыр. Ошол жетпей атат деп турушат, ошону да карап берсин деп, ошо кайрылдым эле өкмөткөчү, ошону карап бергиле деп. Мектеп канча орунду, канча жылдан бери салынып жатат? Жок, мектеп былтыр башталган, жакшы эле. Ал жерден эч кандай суроо жок, жакшы эле башталып келаткан. Эми могу
өзү 1 сентябрга ачылыш керек эле, бир аз кечигип калды. Ошо бир 2 миллиондун айналасында эле каражат керек экен. Ошону дагы бөлүнгөн, бирок жетпей калыптыр да. Ошону карап бергиле деп ошону кайрылган да. Сиздер Жогорку Кеңештин жыйындар залынан алынган ар түрдүү маселелер саатынан кабардар болдуңуздар. Ал эми дагы бүгүн мындан сырткары 5 мыйзам долбоору талкууга алынмакчы. Аны түз эфирде Пирамида телеканалы аркылуу көрсөңүздөр болот. Эфир аркылуу көрүшкөнгө чейин жакшы туруңуздар.